Курорттук аймак аталган Бостер айылындагы күз майрам чоң салтанат менен өттү. 40 боз үйлөр тигилип, улуттук каада салт оюндар көрсөтүлдү. Бостер айылында 2022 жылдагы күзгү түшүм мол болгон арпа буудайдын элита сорттор алынып келинип, дыйкандар жылдагыдан быйыл көбүрөөк киреше табышкан. Эмгектенип ушул дыйкандар, мал баккандар баарын кааларым ушу эмгектери жакшылыкка буйрсун, эмгектери кайтсын. Ушу тапкан тергенин баары жакшылыкка буйрсун. Ошол айтарым. Дагы эмне, дагы өнүктүрүп жакшы иштерди кылып, айылда өнүктүргөн жаштар көп азыр. Баары тең аябай, баары тең аракет кылып эле. Мына азыр мен дагы бир дос балам алып келип элдерге жаңы малина дегенди таратып, биздин айылыбызда жерлерди иштетип, иштелбей жаткан жердин баары баягы суу баштары, баягы Нурлан деген биздин мурабыбыз бар айылда. Ошо балабызга рахмат. Ушу 30 жылдан бери иштебей турган жердин баарын иштетип, кум жердин баарын иштетип, тимеле болгон жерибиздин баары иштеп калды быйыл. Жакшы, шүгүр. Башка мезгилдерден салыштырмалуу күз берекеси аябаганда эң чоң жакшы мезгилдердин бири десем болот. Анткени ушул күз мезгилинде бардык жер жемиштер, эгин айдоо бардыгы ушул бышып аябагандай төгүлүп турган мезгилдердин бири болуп эсептелет. Биз деген мектеп жана ошондой эле Березка бала бакчасы, Атаев мектеби биргелешип өзүбүздүн ушул көрсөтмөлөрүбүздү сунуштаганбыз. Бул жерде абдан кооз бардык талапка келген ушу күз мезгилине эмне керек болсо ошонун баары камтылган. Балабакча мектеп жамааттары күзгү майрамды улай жашылча жемиштерден түркүн даамдарды коюшкан. Күз берекеси төгүлгөн айылда өткөн майрамдык иш-чарада айылдан чыккан инсандар, келген меймандар каалоо тилектерин билдиришти. Шайыр апалар, маданият тармагынын өкүлдөрү тарабынан концерттик программа тартууланды. Быйылкы айылыбыздын жетишкендиктери тууралуу айта кетсек, быйыл айыл аймактагы дыйкан фермерлер быйыл жогорку деңгээлде өзүлөрүнүн эгиндерин алды десек жаңылышпайбыз. Бул биздин Кыргыз өкмөтүнүн тарабынан бөлүнгөн дан эгиндери боюнча жогорку сорттогу эгиндер алып берилгендиктен быйыл буюрса элдин жыйым терими өз убагында жогорку деңгээлде жыйналып алды. Буга биз абдан кубанычтабыз. Айыл аймакта ушул иш-чараны жергиликтүү кеңеш, айыл өкмөт жана айылдын актив жарандары менен биргеликте ушул иш-чараны уюштуруп, жогорку деңгээлде өткөзүү максатында тийиштүү тармактар боюнча иш алып барылган. Бостер айылынын социалдык экономикалык жактан өсүп өнүгүшүндө салым кошкондорго бул күнү ардак грамоталар тапшырылды. Ошондой эле спорттук мелдештер өткөрүлүп, жеңүүчүлөр сыйланды. Салтанат Керимкул кызы, Асель Тилек кызы, Сергей Мищенко, Асылбек Касанов, Ысык Көл жаңылыктарына, Ысык Көл районунан.